Assalamu алейкум тондар. Жаңыдан YouTube'ду баштадым, Куда кааласа. Ошолордун башында мына 3-4 ат тартылды. Ошолордон кийин эле ошо Саратымы болгон туруш турпат менен эле тартайын дедим, бирок Сарат тууралуу маалымат бере кетейин дедим. Сараттын жашы жазга Куда кааласа 3 асый. Бою узунбу, кыскабы десеңиздер, бою кичинекей. Монгольский эле порода, ачыгын эле айтам. Болгон туруш турпат ушу. 4 жыл тынымсыз минилген ат. Мал, сал карайын десеңер, мындай ат мененчи Сараттын жаныбар 100% гарантия берем да, мал караган жагынанчы. Либо меми деген эчки торпок болайсыңарбы, кичинекей улак болайсыңарбы, бурганым бургандай тос ушунчалык 4 жылда ал жактан стажды алган, бирок улакка чабылган эмес. Кудай кааласа быйыл 5-жыл кое беребиз муну. Же үйүргө коюлат, же өзүнчө тайлар мененби, же өзүнчө жалгыз мунун өзүнүн калоосуна коебуз дегендейчи. Ошондой айтып баргандар. Анан мунун атасы негизи сары, куйрук башы кара жалбогон 5 жыл жүргөн атасы дагычы. Бийлерди кармалбай жүргөн. Бирок атасы негедир ал маалда телефон өнүккөн эмеспи. Неме болгон да. 2 эле видеосу бар экен атасынынчы бул жаныбардын. Апасы Алайский деп могул немеден алганбыз. Ошол өзгөн базардан Алайский порода деп кичинерээк энелеричи, бирок сүт багытында өтө жакшы. Ал жактыкычы 3 жыл садык, сүт жагынан маселе жок булардычы. Ошол бул эң биринчи Алайский породалардын биринчи балдарынан. Чындыгында семиз эмес, арык болгон туруш турпат ушундай эле тарта берейин дедим. Кийин Кудай кааласа оңолгон маалда да бир тартам дегендей, ошондо айырмаларын көрөбүз. Кудай кааласа эми быйыл жетилсе керек бош жүргөн маалдачы. Мынчалык кызмат кылган жаныбар сарычам бир жагынан мени чабанды чабан кылган дагы мына ушул ат. Чабанды чабан кылган сарыча депчи. Мен өзү тамашалай эле сарыча деп кличка койгом. Видео бир аз көрктүү чыксын депчи, канча видеолорду ачып берди. Ушундай буга жаныбардын өзү негизи камчы менен чаппайм тонор, болгону өтүп келе неме кылам, бул эле анча кычкырып канчага урулганда дагы өзүнөн өзү денеге тийбесин элем, кичине чыйрак деп коебу кичинекей аттар мага. Эми балким быйыл Кудай кааласа оңолуп келген болсо, торпок улакка чын айтыш керек жарабайт го дейм, бирок теке улактарды оңолгондой нормально алып берет бучу Кудай кааласа. Эй жана. Камчыны ырытып эле коеюн, балким кээ бирлер камчылап атасың дебесин, мына камчысы жок эле. Мен ойлойм, балким эми кээ бирине сурайынчы, балким 5-5ке жакшы болушу мүмкүн. Көрүп атасыздар, болуштар оозу жумшак дегендейчи, нары бери. Эйт жаначу. Эйт жана. Эйт жаначу. Эйт жана. Атты көп кыйнабайбыз. Эйт жана, болду. Ушул YouTube аккаунт ушул туугандар. Сөз түрдө катталып анча видеолорду бөлүшүп коюңуздар, буюрса. Бул каналда бир гана ат тууралуу эмес, чарбачылык, эчки чарбачылыгы, кой чарбачылыгы жана бука чарбачылыгы, буканы кантип багыш керек, атты кантип багыш керек, условиялар, Кудай кааласа алда пландар ушулар тартылат туугандар. Сөз түрдө видео катталып, колдоо көргөзөм деген инсандарга баарына алдын ала терең ыраазычылык.